Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ЛТР телеканалында туура тамактаналы теледолбоору жана бүгүнкү кезектеги чыгарылышта биз сиздер менен туура тамактануу үчүн азыктар топтору жана ошондой эле азыктар пирамидасындагы ар бир азык топторунан колдонушубуз керек экенин, ар түрлүү болушу керек экенин сүйлөшмөкчүбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Эске сала кетсем, мурдагы чыгарылышта дене массасынын индексин өлчөй турган формула менен сиздер менен бөлүшкөнбүз жана экранда көрсөтүлгөн сайттан сиз дагы дал ушул формуланы жүктөй аласыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер сиз дагы дайым болсоңуз, жаныңызда калем жана ошондой эле экранда көрсөтүлгөн сайттан дене масса индексин өлчөй турчу формуланы жүктөп алган болсоңуз, анда биргеликте дал ушул студияда практика жүзүндө дагы бир жолу кайталап, бүгүн кантип дене масса индексин өлчөш керек бирге үйрөнөлү. Анда жыргала төлөмөш, ушундай келиңиз, анда мисал катары бүгүн менин дене массам индексин өлчөгөнгө аракет кылалы чыгарганга. Рахмат. Биринчи кадам ошондо. Биринчи кадам, анда эскерип кетсек, өткөндөгүдөй эле бизде деген ушул дененин массанын индекси аныктоо формуласы бар. Ал эми ал формула кандай деп аталат? Салмагыңызды сиздин рост квадратиге бөлөбүз. Сиздин салмагыңыз? Салмагым 57. 57. Ал эми бой 1,67. 1,67. 1,67 болгондо, анда деген сиздин индекс масса тела бизге жардам берип койсоңуздар. Демек, биринчи салмакты жазабыз. Андан соң бойду кайрадан өзүнүн эле санына көбөйтөбүз. Анда биздин катышуучулар бүгүн бизге жардам беришсин, так туура болуш үчүн техниканын жардамын алалы анда. Ошондо, урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, сиздер дагы биз менен биргеликте калемиңиз менен дал ушул формулага өзүңүздүн боюңузду, салмагыңызды жазыңыз, боюңузду кайрадан эле өз санына көбөйтүңүз. 20,5. Демек 5. Демек, сиз нормалдуу салмакта экенсиз. Биз ушунда азыр кандай болуп чыкты? Ошондо биз 57-ни 1,67-ни көбөйткөндө канча чыкты? Келиңиздер, телекөрүүчүлөргө дагы да түшүндүктүүрөөк болуш үчүн кандай бөлгөнүздү көрсөтөлү. 57-ни кайсыл санга бөлдүк? 1,67-ни 1,67-ге көбөйткөндө канча чыкты? Айтыңыз. 2,78 чыгыптыр. 2,78. 2,78. Демек, кайрадан 57-ни кайра ушул цифрага биз бөлөбүз. 78. Анан бизде деген бул цифра чыгып атат. Демек, менин дене массамдын индекси 20,5 экен. Бул эмне деген мааниге келип калды? Бул нормалдуу салмактуудасыз сиз. Сонун турбайбы анда? Сонун. Мен эч жалат болбосом болот экен анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай ыкманы колдонуп, формула менен биргеликте өзүңүздүн дене масса индексин чыгарууга аракет жасаңыз жана сиздин салмагыңыз нормалдуу же болбосо ашыкчабы билгенге дал ушундай оңой, жеткиликтүү эле формула бар экен. Анда бүгүнкү темабызга жана бүгүнкү маегибизге кайрадан кайтсак, бүгүнкү биздин темабыз туура тамактануу жана туура тамактанууда азыктар пирамидасындагы азыктардын баарын ар түрлүү кылып колдонуунун маанилүүлүгү тууралуу сүйлөшөбүз. Анда катышуучуларга суроо узатсам, биринчиден эле туура тамактануу деген сиздер үчүн эмне? Жана ошондой эле азыктар пирамидасы деген эмне? Ал эми туура тамактанууда ар түрлүү азыктарды колдонуунун маанилүүлүгү эмнеде? Ар бириңиздер өз оюңуздарды бөлүшүп өтсөңүздөр. Өз оюмду бөлүшө кетсем. Келиңиз, микрофонду алсаңыз. Өз оюмду бөлүшө кетсем, бул туура тамактануу деп, бул ар бир адамдын ден соолугуна абдан чоң роль ойнойт. Биринчиден, бул туура тамактануу адамдын ооруларды алдын алуу. Мисалы, семирип кетүү бул жүрөк ооруну алып келиши мүмкүн, жана андан башка да көптөгөн ооруларга алып келет. Ошондой эле азыктар пирамидасы деп улакка чейин уккан эмесмин, бирок туура тамактануу жер жемиштер менен, мөмө жемиштер менен, белоктор менен тамактаныш керек экендигин билчүмүн. Чоң рахмат. Келиңиз, сиздин оюңузду билели. Туура тамактануу бул керектүү убакытта, керектүү ошо витаминдер менен бай азык түлүктөр менен тамактануу. Өзү азык түлүк пирамидасы жөнүндө болсо, бул эң астында көбүнчө жемиштер турат. Анткени аларды көбүрөөк тамактаныш керек.
Жер жемиштер турат деп ойлойсуз? Жер жемиште жана башка организмге белок алып келген жемиштер турат. Аны ага энергия берип, ушинтип Адамга энергия берет. Макул, анда азыктар пирамидасына дагы алдыда кенен сүйлөшөбүз. Ал эми ошол ар түрдүү азыктарды колдонуунун маанилүүлүгү эмнеде? Эмне үчүн биз ар түрдүү азыктарды жешибиз керек? Күнүгө эле бир азыкты жеген кандай көйгөйү бар, кандай маселеси бар, кандай зыяны бар ден соолугубуз үчүн? Получается, ар бир ошо жемиште өз витамин организмге аябай пайдалуу өзүнүн витаминдер, ушундай микроэлементтер бар. Аны жегенде, мисалы, жарымы организмге энергия берет, же болбосо өзү ушинтип өзү организм Ар биринин өзүнүн орду бар деп атасыз кыскача. Чоң рахмат. Өз ар кайсынын функциясы бар, ошон үчүн. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Туура тамактануу бул эме деп ойлойм. Организмге керек тамактарды жеш керек. Анан аябай көп жебеш керек, анан аз да жебей коюш керек. Анткени оорулар болуп калат да. Өз өлчөмү болуш керек деп атасыз. Тамактануу пирамидасы бул оюмча астында эң жакшы керектүүлөр турат. Аны өйдөдөн чыгып кете берет да. Азыраак жеп. Эң астында бул нан азыктары болот экен. Анан жемиштер, сүт азыктары, анан май азыктары болуп кетет экен да. Анан керектүүсү бул анткени ар кайсы азыктарда ар кандай эмелер болот, витамин, белок, керектүү организмге керектүүлөрдү. Анан ошо керектүүлөрдү кичинеден алып жеш керек. Чоң рахмат ой пикирлериңиздер үчүн. Албетте, азыктар пирамидасы тууралуу жалпы калк арасында, жалпы баарыбыздын эле маалыматыбыз жок болушу мүмкүн. Ар бир азык топ тууралуу деле маалыматыбыз жок болушу мүмкүн. Жыргал Төрөмөшовна, анда келиңиз, анда азыктар пирамидасын талкуулап баштаардын алдында практика жүзүндө анда биздин катышуучулар менен биргеликте азыктар пирамидасын түзүүгө аракет жасап көрбөйлүбү? Кандай дейсиз? Туура. Анда келиңиздер, ар бириңиздерге бүгүнкү биздин конок адисибиз, тамактануу боюнча адис. Дал ушул азыктар пирамидасында турган ар бир азыктар топторунун сүрөттөрү сиздердин колуңуздарда бар. Бул оюндун эрежеси боюнча ар бириңиздердин колуңуздарда жабыштыра турчу керектөөчү буюмдар дагы бар. Дал ушул керектөөчү буюмдар менен келип азыктар пирамидасына сиздер кандай ойлойсуздар? Сиздердин маалыматыңыздар, түшүнүгүңүздөр боюнча дал ушул сүрөттөрдү өз бөлүкчөлөрүнө койсоңуздар. Сөз түрдө туура кыласыздар деген нерсе жок, эреже жок. Себеби биз андан кийин бул тема тууралуу дагы сүйлөшөбүз, дагы маалымат беребиз. Анда баштайлыбы? Кандай дейсиз? Келиңиздер, баштайлык. Сөз түрдө экранды карап, туура койго аракет кылбаңыз, кандай билсеңиз, ошондой пирамиданын эң эле түбүндө дейли, биринчи бөлүгүндө кайсылар турушу мүмкүн, экинчиде биринчи кабаттан баштасаңыздар болот, же болбосо колуңуздарда кайсы сүрөттөмө кайсыга ылайыктуу деп ойлойсуңар, ошого кое берсеңер болот. Келиңиз, ажисибиздин жардамын алганга уруксат берели анда. Кааласаңыз сиз дагы кеңештериңизди айтып туруңуз. Эмне болсо дагы бул биринчи тажрыйба. Биринчи, жабыштыра берсеңер болот. Себеби бул бизге кубаттуулук берет экен, бул жерге сок болот муну. Улуничный май деп айтып атабыз, Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске сала кетели, бүгүн туура тамактаналы теледолбоорунун кезектеги чыгарылышында туура тамактануу жана ошондой эле азыктар пирамидасындагы орун алган ар түрдүү азыктарды ар түрлүү кылып күнүмдүк рационубузда колдонула тургандын маанилүүлүгү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Бүгүн бизде студиябызда албетте тамактануу боюнча улуттук тренер Жыргал Төлөмөшовна жана ошондой эле Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын биринчи курсунун студенттери бар. Дал ушул тапта студияда практика жүзүндө азыктар пирамидасын түзүүгө аракет жасап жаткан учур. Мен оюмча туура эле болууда, акыркы тизмектерибиз калды деп ойлойм. Ал эми азыктар пирамидасынын биринчисинде кайсыл азыктар турушу мүмкүн? Мунун баары тең бул кабатка кетет экен, эт азыктары. Туура. Азыктар пирамидасынын биринчи тобунда эмнелер бар эле? Сизге кайрадан салалы. Дан азыктары,
дан азыктары, нандан өсүмдүктөрү. Жыргал турмушунда мен оюмча ар бир топто бирден экиден азык мисал катары турса бизге жетиштүү. Чоң рахмат, анда келиңиздер. Анан ушуну дагы бияка бар экен, бул сүт азыктары бар экен, сүт азыктарын кошуп. Сүт азыктары бар. Мен оюмча ар бир топту толтурганга аракет кылдык. Албетте колубузда көптөгөн азыктар бар. Ушул эле эмес, мындан көптөгөн, көп түркүн азыктар бар. Баарын бул жерде албетте мен оюмча жабыштырууга кажет жок, себеби бизде экранда дагы азыктар пирамидасынын көрсөтүлүүсү бар. Жыргал Төлөмишовна, биздин катышуучулар бүгүн мынтип пирамиданы түзүүгө аракет жасашты. Азыктар пирамидасы, туура тамактануу жана ошондой эле азыктар топтору, туура тамактанууда ар түрлүү азыктарды колдонуу боюнча кенен кеп козгосоңуз, катышуучулар эмнени туура кылышты, эмнени туура бул жерге койгон жок, ошолор тууралуу да айтып өтүп, андан соң кенен азыктар пирамидасына токтолуп өтсөк. Рахмат. Эми азыктар пирамидасы деген бул өтө маанилүү. Бул өзүнчө дагы аталып атканда дагы пирамида азыктарды бекеринен аталган эмес, себеби эң биринчи ушул пирамиданын биринчи кабатында эң керектүү, эң мындай кубаттуулуктуу деп айтылат да, кубаттуулукту берген азыктар болуш керек экен. Бул кайсылар экен? Бул нандан өсүмдүктөр экен. Нандан өсүмдүктөр. Ушул эле жерге бизде дагы картошка кирет. Ал эми биздин жардамчы балдар негизинде туура кылып атат. Мына бул жерде күрүч, бул крупаларга кирет. Бул албетте бизге жакшы кубаттуулукту берген крупалардын бири. Картошка, мына бизде күндө рациондо болгон макаронный изделие деп аталат, азыр баарыбыз эле муну жакшы билебиз. Гречка. Ал эми бул жерде белковыйды дагы балдар биздин жардамчылар илип коюшуптур. Бул эми 3-чү кабатка кетет. Биз азыр айтып кетебиз эмне үчүн. Чечевицаны баарыбыз дан азыктары деп ойлойт экенбиз. Демек ал белок катмарында ошол топторго кирип калат экен. Белок камтыган азыктар болуп эсептелинет. Бул жөнүндө дагы азыр бияка жеткенде айтабыз. Ал эми 2-чи кабат боюнча биздин жардамчы балдар баардыгын эле туура кылып атат, себеби мөмө жемиш бул өтө маанилүү, өтө пайдалуу, себеби булар деген эмне камтыйт өзүнө? Витаминдерди жана микроэлементтерди. Бул өтө пайдалуу. Жер жемиш жана мөмө жемиштер. Туура, рахмат. Ал эми 3-чү кабат болсо, бул деген белок камтыган азыктар болуп атат. Бул жерде эт азыктары, туура кылдыңыздар. Эт азыктары, анан сиз айтып кеткен жанагы бүтүн баары тең ушул чечевица, нут, фасоль, бул белок камтыган азыктар, бул дагы бизге баягы строительный материал болуп денеге кирилет, ошондуктан бул дагы өтө маанилүү. Бул биздин рационубузда болуш керек. Эгерде кандайдыр бир учурларда ушул тарап бизде аксап турса, рационубузда күнүмдө болбой турса, тилекке каршы биз жанагы сиздер айтып аткан аскандуулук деген ооруга чалдыгат экенбиз. Алып келиши мүмкүн экен. Ушул эле жерде сүт азыктары кирет. Ал эми өтө аз өлчөмдө деген бизде дагы эң башында продуктыларыбыз бар. Бул жерде туура биздин балдар жардамчыларыбыз көрсөтүп атат. Бул жерде бүт таттуу нерселер, пироги, пирожные, мына шекер көрсөтүп атышат, конфеттердин түрү, ушул газированный напиткалардын баарын тең өтө аз өлчөмдө колубуздан келишинче биз ушуларды жешибиз керек экен. Себеби булар өтө жаман ооруларга себепкер болот экен. Жанагы сиздер айтып кеткен жүрөк ооруларга, ал эми балдар туура айтып кеткендей сахарный диабет деген ооруларга, өткөндөгү передачада дагы айтып кеттик, онкология ооруларга дагы булар жол салат экен. Өнөкөт салышы мүмкүн экен. Ал эми ушул ар бир азык топторун эмне үчүн бир экил эмес, ар биринен ар түрлөп колдонуш керек, ар күнүмдүк рационда. Аны маанилүүлүгү эмнеде? Эмне үчүн ар түрдүү болуш керек? Туура айтасыз, себеби бизде деген мындай көйгөй болуп атат да, бүгүнкү күндө жалпы биздин кыргыз элинин арасында биринчи передачада айтып кетпедикпи? 35-36% баягы ашыкча салмактуу болуп атат. Ошонун баарына себепкер болгон баягы бир түрдө же болбосо эки эле түрдө тамактанууну биз жакшы көрөт экенбиз. Себеби биз дамдуу тамакты жакшы көрүп, мына ушул фундаментти көбүрөөк колдонот экенбиз. Биринчи кабатты көбүрөөк жейт экенбиз, нандан өсүмдүктөрдү, айрыкча картошка, анан кесме, нан, баягы борсок, камыр аттуунун баарын ушул жерде көбүрөөк колдонот экенбиз. Анан бул верхушечка пирамида деп аталат, өтө аз өлчөмдө деп атпайбызбы? Тилекке каршы биз баарыбыз жакшы көрөт экенбиз ушул пироги, пирожные, бүт таттуу нерселердин баары, шекердин баарын.
ошондуктан ушундай көйгөйлөргө алып келет экен, ашыкча салмак алып келет экен. Ал эми ашыкча салмак болгондон кийин албетте ал жаман ооруларга жана айтып кеткендей жол салат экен. Ошондуктан биздин рациондо колдон келишинче бүгүнкү күндө ушул 2 кабат менен 3 кабат бул өтө маанилүү кабаттар. Ошондуктан биз ушуга абдан жакшы көңүл буруп, мына өткөндө дагы биз айтып кеттик, 400 граммдан кем эмес ушул мөмө жемиштерден биз жешибиз керек экен. Айрыкча анан бул дагы белковый продукты деп айтабыз. Бул дагы өтө маанилүү, себеби биякта цинк бар экен, баягы темир бар экен, бул дагы өтө маанилүү экен. Маанилүү. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта бүгүн биз азыктар пирамидасы, азыктар топтору тууралуу кенен талкуу жаратуудабыз. Демек, дал ушул азыктар пирамидасында орун алган ар бир азыкты ар биринен, ар бир топтон сөзсүз түрдө күнүмдүк тамактануубузда орун алуусу керек экен. Жана анын маанилүүлүгүнө да биздин адисибиз бүгүн токтолуп өттү. Ал эми азыркы кезекте ашпозчубузга узатмакчыбыз. Биздин ашпозчубуз дал ушул азыктар пирамидасында орун алган эң эле керектүү, эң эле пайдалуу азыктардын аралашмасында турган, сизге жеткиликтүү болгон азыктардан оңой жана тез убакыт ичинде даярдала турчу тамак аштын рецепттери менен бөлүшмөкчү. Биз менен калыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мен Мырзабек Рыспаев, Кайнар ресторанынын шеф-повару болом. Бүгүн биз сиздер менен фаршталган жашылчаларыбыз жана брокколиден закуска жасайбыз. Бизге болгар калемпири, кабачки, уй этинен фарш, пияз, брокколи жана дан азыгы күрүч керектелет. Анда эмесе баштадык. Болгар калемпирин экиге бөлүп, данектеринен тазалап алабыз. Экинчисинде тазалап алдык. Кабачкини алып экиге бөлүп алабыз. Экиге бөлгөндөн кийин ич көңдөйүн тазалайбыз. Качык менен кадимкидей эле кырып туруп эле тазалап алабыз. Ичин тазалагандан кийин чыккан мякоть эмелерди да ыргытпайбыз, буларды да майдалап ичиндеги фаршка кошобуз. Аябай жакшы даам берет. Биздин фаршка структурасын нежный кылып берет. Андан кийин пиязды майдалайбыз. Мелкий кубик. Чеснокта кошуп койсок болот. Чеснокта майда кылып туруп алабыз. Биз азыктарды туурулап майдалап алдык. Анда эмесе фаршты куурганы кеттик. Алгач фаршты салып кууруп алабыз. Фарш бир аз куурулгандан кийин чеснок. Чесноктон кийин пиязды салабыз. Кара мурч. Бир аз куурулгандан кийин жанагы кабачкинин майдаланган кошобуз. Жакшылап аралаштырып. Биздин даяр болгон фаршыбызга бышырылган күрүчтү кошуп аралаштырабыз. Тазаланган болгар калемпирдин ичин толтурабыз. Кабачокту да дал ушинтип толтурабыз.
Фарш менен толтурган соң үстүнө бир аз сыр себебиз. Сырды теркадан өткөрүп, майдалап. Фаршталган калемпирдин жана кабачкинин үстүнө сыр себебиз. Андан кийин духовканын листтерине салып, алып келип, кадимкидей үйдөгү духовкага салабыз. 180 градус 8 мүнөт. Фаршталган жашылчаларыбыз даярдалгыча биз кошумча брокколини даярдай берели. Алгач ирет биз брокколини тазалап, мондай сегменттерге бөлүп алабыз. Өтө майда эмес, өтө чоң эмес кылып, орточо кылып майдалап алабыз. Брокколи аябай бат даяр болот. Мончуп даярдап алдык. Андан кийин сууга кайнатабыз. Сууну бир аз туздап алып, брокколини салабыз. Кайнаган сууда брокколини 30 секунд кайнатабыз. 30 секунд, максимум 40 секунд болду. Цветной капуста 1 минута. 30 секунд өттү, брокколи кайнап чыкты. Муздак сууга чыгарабыз. Себеби дегенде сууда кайнаганда брокколи бат бышат деп айтпадымбы? Ошол бышкан процессти токтотуш керек. Эң бат муздак сууда токтойт. Сливочный масланы бир аз салып эритип алабыз. Майы эригенден кийин бир аз чеснок коштуруп, андан кийин сметананы кошобуз. Сметана эригенден кийин чыгарып биздин брокколилерди кошуп алабыз. Брокколини сарган соң 1 мүнөттөй кайнатып алабыз. Брокколини кайнатып алдык. Даяр болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин тамактарыбыз даяр болду. Фаршталган болгар калемпири жана фаршталган кабачок. Бизге бул жерде болгар калемпири, кабачок, пияз, уетинен фарш, күрүч жана сыр керектелди. Андан кийин брокколиден жасалган гарнирибиз да даяр кошумча. Биз бул жерде брокколи, чеснок, сливочное масло жана каймак колдондук. Бир аз кетчуп. Биздин тамактарыбыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Туура тамактаныңыздар.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, туура тамактаналы теледолбоорунун бүгүнкү чыгарылышында туура тамактануу, азыктар пирамидасы, азыктар пирамидасында орун алган ар түрдүү азыктар топтору тууралуу сөз козгодук. Жана келиңиз анда Жыргал Төлөмүшовна сизге бүгүнкү долбоордун бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктоочу сөзүн сизге узатайын анда. Рахмат. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, азыктар пирамидасында эң баягы маанилүү маалыматы ушуну билип калышыбыз керек экен да. Бул пирамиданын биринчи кабатындагы энергия берчү бүт нан, дан өсүмдүктөр болот. Энергия, кубаттуулукту бизге ушул нан, дан өсүмдүктөрдөн алат экенбиз. Ал эми экинчи кабат болсо, мөмө жемиштердин баары тең, жана жашылчалар, булар деген витаминге, баягы микроэлементтерге жана клетчаткага бай болот экен. Ал эми үчүнчү кабат болсо, бул белок камтыган азыктар болсо, бул строительный материал деп айтып атабыз. Ошондуктан бул дагы өтө маанилүү. Ал эми үстүндөгү биздин пирамидабызда турган өтө аз өлчөмдө деп аткан майлар, туз, кант, ушул жердеги болгон таттуу нерселердин баары тең, пироги, пирожные, ушуларды өтө аз өлчөмдө колдонуш керек экен, колдон келсе. Чоң рахмат Жыргал Төлөмүшовна жана ошондой эле бүгүнкү катышуучулар, бүгүнкү биздин студиябызга конок болуп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, туура тамактаныңыздар жана ошондой эле күнүмдүк рационуңузда сөзсүз түрдө азыктар пирамидасында орун алган азыктар топторун ар биринен ар түрлүү кылып колдонууга аракет жасаңыздар дейли. Кийинки кезектеги чыгарылыштарда эне жана баланын тамактануусундагы өзгөчөлүктөр тууралуу кеп козгойбуз. Ар бир чыгарылышты калтырбастан көрүңүздөр дейли. Сак саламатта туруңуздар, амандашканча туура тамактаныңыздар.